Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте Бириккен Араб Эмирлигинин элчилигин ачуу пландалууда. Бириккен Араб Эмираттары жакын аралыкта Бишкекте элчилик ачууну пландап жатат. Бул тууралуу энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Музри Садыр Жапаров менен жолугушууда айтканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө дипломатиялык, соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо, биргелешкен инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланган. Садыр Жапаров Маздар компаниясы тарабынан күн электр станциясынын курулушуна өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан бул долбоордун алкагында милдеттенмелерин өз убагында аткарарын белгилеген. Ал эми Сухейл Аль-Мазруи Бириккен Араб Эмирлигинин президентинин Кыргызстанга сапары күтүлүп жатканын айтып, анда эки өлкөнүн кызматташтыгынын алкагында бир катар маанилүү документтерге кол коюлушу пландалганын белгилеген. Мындан тышкары, быйыл Кыргызстанга Бириккен Араб Эмирлигинин соода миссиясы келээрин, ага эмираттык компаниялардын өкүлдөрү кирээрин кошумчалаган. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Балыкчыда унаа сүзүп кеткен кызга операция жасалды. Балыкчыда айдоочу сүзүп кеткен 5-класстын окуучусуна операция жасалды. Маалыматты Cactus KG сайтына Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун башкы дарыгери билдирди. Учурда бейтап нейрохирургия бөлүмүндө жатат. Өткөн аптада бутуна операция жасалды. Баш мээсинин алган жаракаты боюнча дарылануусун ооруканада улантууда. Бейтаптын абалы туруктуу дейт адис. Белгилесек, 26 январда Балыкчыда 5-класстын окуучусун унаа сүзүп, айдоочу жеринен качып кеткен, жабырлануучу жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Окуучунун ата-энеси Кырсыкка Балыкчы шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы күнөөлүү экенин, бирок ал жоопкерчиликтен качып жатат деп президентке УКМКнын төрагасына кайрылган. Бул факт боюнча Балыкчы прокуратурасы 144-бирине коркунучта калтыруу, этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирген жосун менен кылмыш ишин ачып, тергөөнү УКМКнын облустук башкармалыгына өткөрүп берген. Жол кырсыгы боюнча Балыкчы шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы менен анын бир тууганы Бекзат Казаков Ысык Көл облустук ички иштер башкы башкармалыгынын участкалык инспектору болуп иштеп келгени кармалган. Бирок жабырлануучу тараптын тосмо арызынан кийин Бекзат Казаков бошотулган. Өлкөдө 66 мамлекеттик дарыкана ачылды, саны да көбөйөт. Кыргызстанда 66 мамлекеттик дарыкана ачылганын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Кезектеги аптека студенттердин бейтапканасында ишке берилген. Министрдин айтымында жыл соңуна чейин мындай дарыканалардын санын 100гө жеткирүү каралып жатат. Жакын арада Ош шаары менен Сузак районундагы 3 дарыкана ачуу пландалууда. Мындай темп менен жыл аягына чейин санын 100гө жеткире алабыз. Ушу тапта бул дарыканаларда дарынын 1,5 миң түрү сатылып жатат. Баасы да арзаныраак. Бул өз кезегинде керектүү дары-дармектин жеткиликтүүлүгүн камсыздап, медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртат, деди Бейшеналиев. Садыр Жапаров АКШ мамлекет катчысына өлкөбүздүн ички иштерине кийлигишпеңиздер. Президент Садыр Жапаров АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге жазган катында АКШны Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды. Катты мамлекет башчынын маалымат катчысы Аскат Алыгөзов жарыялаган. Биз тең укуктуу кызматташтыкты кубаттайбыз жана бардык өлкөлөр эл аралык өнөктөштөр, анын ичинде АКШ менен да биргелешип иштөөгө даярбыз деп баса белгилейм. Болгону менен бир эле өтүнчүм бар, өлкөбүздүн ички иштерине кийлигишпеңиздер деп айтылган катта. Эскерте кетсек, мамлекеттик катчы Блинкендин жолдогон кайрылуусунда бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдүн киргизилишине кабатыр болуп жатканын билдирген. Өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөдөн каржыланып саясий ишмердүүлүккө аралашкан коммерциялык эмес уюмдар чет өлкөнүн өкүлчүлүгү деген макам алып, атайын реестриге киргизилет. Кыргызстандын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык мамлекет өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттарынын уставдык ишине кийлигишпей жана кийлигишүүгө умтулбайт.
Ошондуктан бул мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, кантип ал сиз жазгандай АКШ өкмөтүнүн жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен өкмөттүк эмес уюмдар ишке ашырып жаткан программалар аркылуу саламаттык сактоо жана билим берүү сыяктуу жашоо үчүн маанилүү болгон кызмат көрсөтүүлөрдү жарандарыбыздын алуусуна коркунуч жаратары мага түшүнүксүз болууда деген ал. Жапаров өлкөдө көпчүлүк өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдар татыктуу жана ачык айкын иштеп жатканын белгилеген. Алардын аз гана бөлүгү чет мамлекеттерден каржыланып жаткан, курулай кыйкырганды билген бир уч тобу жана алардын айрым өкүлдөрү гана өздөрүнүн грант берүүчүлөрүнө туура эмес маалыматтарды таратып жатышат деген ал. Президент мыйзам долбооруна түшүндүрмө берип, ал АКШнын мыйзамына үндөш экенин белгилеген. Ошол эле учурда Кыргыз парламентинин депутаттары демилге кылган мыйзам долбоорунун концепциясы 1938 жылкы АКШда кабыл алынган жана азырда колдонулуп жаткан чет өлкөлүк агенттерди каттоо жөнүндө мыйзамдын концепциясына жакын экенин басып белгилейм. Белгилүү болгондой, ФАРА мыйзамында чет өлкөлүк агенттин статусун жалпыга маамдоо каражаттары үчүн гана эмес, башка юридикалык жана жеке жактар үчүн да каралган. Каттоодон кечиксе же баш тартса административдик эле эмес, ал тургай кылмыш жоопкерчилигин да тартат деп турат. Ушуга байланыштуу бир суроо жаралат: эмнеге силер кылсаңар болот, биз кылсак болбойт деген өлкө башчы Садыр Жапаров. Мындан сырткары Кыргызстандын президенти АКШнын мамлекеттик катчысына Кыргызстанда иштеп жаткан бейөкмөт уюмдарга аудит жүргүзүүнү сунуштаган. Президент сөзүнүн соңунда Блинкенде Кыргызстанда адамдын укуктары жана эркиндиги конституция жана мыйзамдар менен бекем корголуп жатканын көрүп кетүүгө чакырган. Саламатсыздарбы, мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 миллион 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп, ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Салымбеков Ташиевдин футбол федерациясынын башына келиши менен кыргыз футболунда натыйжалуу өзгөрүүлөр болот. Аскар Салымбеков Камчыбек Кыдыршаевдин футбол федерациясынын башына келиши менен кыргыз футболунда натыйжалуу өзгөрүүлөр болот. Бул тууралуу 7 телеканал жазып чыкты. Быйылкы Азия чемпионатындагы биздин футбол командабыздын оюндарынан кийин футбол федерациясынын башчысы иштен кетип, ал орунга президенттин демилгеси менен Камчыбек Кыдыршаевдин талапкерлиги сунушталды. Буга кандай караарын Аскарбек Салымбеков оюн билдирген. Бул абдан туура жана убагында болгон сунуш болду. Жана айтып өткөндөй, футболго мамлекет тараптан көңүл бурулмайын жакшы жыйынтык болбойт. Бүгүн биздин футбол федерациябызга жаңы көз карашта иш алып барып, жетекчи катары талапты катуу койгон инсан керек болуп турган. Ушундай кырдаалда президентибиздин сунушу колдоого аларлык иш болду. Камчыбек Кыдыршаевдин келиши менен кыргыз футболунда натыйжалуу өзгөрүү болот деген ишеничим чоң. Анткени ал кишинин футболго күйөрмандык менен жасаган аракеттерин, чечкиндүү кадамдарын, анан да талапты катуу коюп, андан жыйынтык чыгарган мыкты иштерине күбө болуп келе жатабыз. Ошол эле учурда футболго болгон мамилесин жакшы билебиз. Камчыбек мырза футболдун чыныгы күйөрманы, өзү да, балдары да, кызы да футболду профессионалдуу деңгээлде ойногону. Мына Жалал Абадка дүйнөлүк Барселона командасынын футбол академиясын ачты. Бишкекте ушул академиянын пайдубалы түптөлдү. Көп жылдар күткөн Жалал Абад шаарында Мурас Юнайтед командасы жаралды. Федерациянын башына келгенге чейин эле футболду өнүктүрүүгө зор салымын кошуп келген болсо, буюрса мындан ары да андан да чоң иштерди жасайт деп турабыз. Жакында федерациянын президентин шайлоого чогулабыз. Буюрса бардыгы бир добуштан Камчыбек Кыдыршаевдин талапкерлигин колдоп берет деген ишеничтемин деген Аскарбек Салымбеков. Тилекмат Куренов анын өмүрүнө кол салуу болгонун билдирди. Учурда АКШда жүргөн активист Тилекмат Куренов белгисиз бирөөлөр тарабынан өз өмүрүнө кол салуу болгонун билдирди. Ал социалдык тармактардагы баракчасына окуя болгон жерден сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялаган. Ал милицияга жумушка баратканында жол боюнда токтоп турган унаада 2 киши күтүп турганын айткан. Андан кийин алар курал менен коркутуп,
мени унаадан чүрүүгө мажбурлашты деп айтты. Тилек Маткуренов социалдык түйүндөрдө да жарым сааттык эфир жүргүзүп, анда киши өлтүрүү аракетинин айрым чоо жайын билдирген. Анын айтымында кол салган эки азиат түс бөлүгүндөгү адамдар аны менен орусча сүйлөшкөн. Караңгы болгондуктан ал бирөөсүн гана толук көрө алган. Кол салгандар унааны аткылаганы айтылууда. Алар полиция келгенге чейин качып кетишкен. Туугандар, биз Кудай кааласа бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз. 1 саат алдыңкы видеону көрсөңүздөр, тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек, 500 сомго камера отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз. Чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар. 2006 жылкы. Объему 1.5-те. Таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главный да бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасын дагы айтпай эле коеюн, ценасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга силерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004 жылкы 2.4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза четкий машина туугандар. Бул машинадан тышкары эки телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюна дагы эки телефон койдук туугандар. Эки телефондон тышкары 120 уштук 1000 сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 120 уштук 1000 сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Мбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздар жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Билет алышка шашылыңыздар. Чүйдө жаңы төрөгөн келин көз жумду. Чүй облусуна караштуу Жайылар районунун аймактык ооруканасынын төрөтүүндө жаңы төрөлгөн келин көз жумду. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. Министрликтин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш катчысы Раиса Асылбашеванын айтымында окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүлүүдө. 36 жаштагы келин Токтогулдан келген, төрөтүүнү айынан өтүп кайрылган, баланын абалы туруктуу, энесин сактай алган жокпуз деди Асылбашева. Эске салсак, буга чейин Бишкекте 2 келин төрөттөн кийин каза болгон. Грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын чемпионаты өтөт. Бул туурасында Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш 20-21 февраль күндөрү Ратбек Сантбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде болот. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген спортчулар катышат. Салтанаттуу ачылышы 20 февралда саат 12:00 башталат. Балбандар 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 жана 110 килограммга чейинки салмак категорияларында беттешет. Өлкө чемпионаты Тайманбас Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектеби жана күрөш федерациясы тарабынан уюштурулууда. Чолпон Ата шаарынын ИБШ аттуу экс-мэрин уюшкан кылмыштуу топтун лидери Камчы Көлбаев менен байланышы бар экени аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, шектүү мэр болуп турган кезде кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланган. Экс-мэр Көлбаев Чолпон Ата шаарындагы 10 миллион сомдон ашык каражатка бааланган жер тилкесин берип жибергени аныкталды. Анын үйүн тинтүү учурунда мыйзамсыз сакталган куралдар, октарлар табылган деп айтылат маалыматта. Соттун чечими менен экс-мэр 1 айга камакка алынды.